азыр деле ошол нерсе да действие. Азыр чындыгында мечта деген нерсени нереально дегенде мен мындай действие деп ойлогом да, ушуну айтып айткандай эле. Анткени өзүбүз деле жашоодон көрүп калсак, Кудайга шүгүр, азыркы тренингдер Москвада кичине көбөйүп калды. Ийгиликке жеткен Кубанычбекке окшогон, Акбарга окшогон, Аникеге окшогон кыздарыбыз, жигиттерибиз мотивация берип атат бизгечи. Моундай кылса болот экен деген только действие калды да. Өзүбүздүн аң сезимибизде ошону жаратыш керек биринчи. Андан кийин действие кылышыбыз керек. Көпчүлүгүбүз действие кылбайт экенбиз. Аны мен өзүм деле мындай мойнума алам да. Буюрса действияны жакында баштайбыз. Пиар деген кинону китепти подарок эттик. Пиарды көрдүк. Бактап бердиңиз. Кудай буюрса. Ошол үчүн биз сага ийгиликтерди каалайбыз. Биз кубанычтабыз ушул биздин ассоциацияга кирип, ошол аркылуу бир аз болсо элге өзүңдүн билимиңди тартууларында негизи эле баягы көп кырсыктар болуп кеткенден кийин, көп бир жаман иштер болгондон кийин баардыгыбыз ой мындай болуп кетти, тигиндей болуп кетти, талкаланып калды, биз кайда баратабыз, анан бул үйлөнүп алыптыр, анан бул мынтиптир деген сыяктуу бир нерсе айтып беребиз да. Чынында адамга алдын ала бир нерсе кылыш керек экенбиз да. Мына чынын айтканда 5-10 жылдан кийинкини ойлошубуз керек экен да, ошондо эмне болот депчи. Азыр биздин кылып аткан могу тренингтерде кээ бирлер жазат го, тренингдин эмне кереги бар, анан акча кылыш үчүн, анан булар өздөрүн бирдеке деп элечи. Бунун действиясы бар действительно. Мынакей Калбай Көтөшев Аники карындашымдын деле идеясы, таланты бар кыз болчу да, жана кийим тигүү боюнча. Бирок эртең кылам, бүрсүгүнү кылам, 2 жылдан кылам, 3 жылдан кылам деп созулуп келген. Бирок ушул благодаря биздин тренингтерге, биздин мотивационный кечелерге келип атып, башташ керек экен. Тупо надо действовать деген аракетти кылып баштадык. Туурабы? Ошондой эле. Баарыбызда да ошондой талант бар, өнөр бар. Только ошону жакшылап ойлонуп туруп, жакшылап анализдеп туруп, и надо действовать да просто. И ошол результатын Кудай буюрса 5 жыл, 10 жылдан кийин берет. Ошол эмне үчүн берет? Биздин бияка келген мекендештерибиз мурдагыдай болуп, кара жумуштарда иштеп, эшик шепелеп, же болбосо кол жууп жүрбөй уже кой. Биздин мекендештер мондай кийим тигет экен, журналдар бар экен, мондай нерселерди өткөрөт экен. Мен эмнемге ошого, мен деле ушундай кылсам болуп турбайбы деп, балдарына үйрөтөт, кыздарына үйрөтөт, өздөрү неметип атып, ошо менен кичине да болсо алга жылабыз да. Эгерде биз эмнени көрсөк, адам баягы көрүп атып, неме болот экен да, биринчи көрөт экен, угат экен, анан ошого жараша неме болот экен. Биз дворникти көрөбүзек, пол жууганды көрөбүзек, жер казканды көрөбүзек, ошол эле биябызды айланып берет да. Азыр биз ийгиликке жеткен адамдарды көрүп атабыз. Почему бы я не могу дегендей нерсе ойгонот экен да. Эмне үчүн мен кыла албайм? Мен кечээ жанагы 19 000 адам катышкан семинарга глобал немеге барганда эле ойлондум да. Жана адамдардын ийгилигин карап отуруп, ойлонуп